Азыр эми өзүңүздөр пландаштырып атасыздар, жакшы иш баратат. Бул жерде Беговат болсун ачып атайын деп атасыңар, Маданият болсун, Аксыдан ачайын деп атасыңар, Алабукадан ачайын деп атасыңар. Ошондо ошо элдер Ошко көз каранды болбостон, Жалал-Абадтын өзүндө эле растамашкаларын кылып, или документтерин бүтүргөнгө ушу Жалал-Абадты отдельно өзүнчө бөлүп коюшуңуздар керек да, мен сунушум. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Самат Саттарович, менде суроо сизге. Мынау транзиттик өткөрүүлөрдү бизде Кыргызстаныбызда көбөйткөнүбүз жакшы болобу, кандай болот? Сиздин оюңузду билейин дегем. Негизи транзиттик жүктү биздин Кыргызстан аркылуу өткөрүү бул мыйзамда каралган. ЕАЭП мамлекеттеринин ортосунда дагы жана башка үчүнчү мамлекеттердин ортосунда да каралган. Булга эч кандай тоскоолдук жок. Тескерисинче биз болгон шартты өбүлгөнү түзүп беришибиз зарыл. Андай болгон болсо, биз өткөрүү пункттарында шарттары түзүп туруп, бул транзиттик жүктөр булар бизге кошумча төлөмдө. Ошондуктан буларды шарттары түзүп туруп, буларды көбөйтө бериш керек. Көбөйтүп төлөмдөрдү алып тура бериш керек да. Төлөмдөрдү алып атабыз. 0,25 ставка менен алынат. Азыркы күндө 0,5 ставкасы менен алабыз деген концепция даярдалып атат. 2 эсе көбөйтүү боюнчачы. Себеби менин билишимче, азыр кээ бир транзиттик жүктөр ушу өткөрүү пункттарында туруп калып атат экен. Өтө албайчы. Ошолорго бир шарт түзүп берип койсоңуздар, ошондо бизге кошумчадан төлөмдөр кошулуп турат. Экинчи суроом, бул мына Жалал-Абад бажысында Ош бажысына кошпогон экенсиздер. Жалал-Абадты өзү билесиз, бул жерде 700 километр Өзбекстан менен чектеш. Ошол жерде мына эми жакында посттор ачылат деп атат. Эгерде ачылган болсо, ушул Жалал-Абад бажысындагы өзүнчө отдельный кылып бөлүп коюш керек деп ойлоймун. Себеби дегенде бул жерде ички курам мурда 100 болчу. 100 личный состав болчу. Азыр бир 30 бар экен да. Ошого эми сотрудниктерди көбөйтүп туруп, ошолорду өздөрүнчө отделять этип коюш керек да, менин оюмча. Туура маселе көтөрдүңүз, Шариф Кыдыршевич. Бул маселе боюнча өткөндө дагы Кыргыз-Өзбек чек-арасын такталуу процесси жүрүп атканда бул маселеге дагы кайрылганбыз. Алабука району, Аксы району, Чаткалдан берки биздин Кыргызстандын жарандары официалдуу расмий түрдө жүктөрүн алып өтүүгө достук өткөрмө пункттарынан гана азыркы күндө расмий уруксат бар. Калган посттордо азыр баягы жеке жарандардын гана өтүшүнө шарт түзүлгөн. Автотранспорт өтүүгө тыюу салынган жерлер дагы бар. Бул жерлер бизге баягы тобокелчиликтер да алып келип атат. Себеби сопредельный аркы Өзбекстан кошуна тарабыбызда Андижан, Наманган, Фергана областтарынын жарандары бизде Жалал-Абад, Ош областы, Баткен областына чейинки аймактар камтылган. Элдер абдан эле кыйналып атат азыркы күндөрү. Биз тараптан мисалы тетиги Наманганга жүк алып барыш үчүн 350 километр Аксыдан, Чаткалдан, Алабукадан келип, жүгүн өткөрүп, кайра 350 километр жогору көздөй кайра кетүүгө айласыз болуп атышат. Бул маселени көтөрүүдө Жалал-Абад бажысын кайра ачыш үчүн бизге ИЭКтен жана бажы биримдигинен уруксат алышыбыз керек, жана жабдууларды коюшубуз керек. ИДК, рентген установка, башка жанагы досмотровой комплекстерди коюшубуз керек экен. Ага кошумча дагы каражат кетет экен. Ага ар бир постту жабдуу үчүн 350 миллиондон 400 миллион сомго чейинки акча каражаты сарпталыш керек экен. Эми ал жерде өзү пост болгон, өзү мурдагы эмеси бар да посттордун. Азыр эми өзүңүздөр пландаштырып атасыздар, жакшы иш баратат. Бул жерде Беговат болсун ачып атайын деп атасыңар, Маданият болсун,
Аксыдан ачайын деп атасыңар, Алабокадан ачайын деп атасыңар. Ошондо ошо элдер ошко көз каранды болбостон Жалал-Абадтын өзүндө эле растамошкаларын кылып или документтерин бүтүргөнгө ушу Жалал-Абадты отдельно өзүнчө бөлүп коюшуңуздар керек да, мен сунушум. Ошону карап койсоңуздар. Рахмат.